Ассаламу алейкум достор. Биздин байгы Мурас каналыбыздын катталуучулары. Айгырлар берүүбүз кайрадан назарыңыздарда. Бүгүнкү берүүбүз Сокулук районунун Төшбулак айылында болмокчу. Бул айылда Алишер деген досубуздун Экспресс Донбасс деген айгыры багылып атат. Ошол айгыр боюнча силерге маалымат алдыда. Достор, биз жана айтып өткөндөй Төшбулак айылынын тоо тарабынын жагындагы мына Алишердин үйүнө келдик. Аргымакты баалап асылдандыруу иштерине көңүл бура баштаган Алишерге келдик. Алишер, мына айгырың жакшы келишкен айгырың бар экен. Ушу айгырдын сага келген боюнча маалыматты берсең, ошондон кепти баштайлы. Бул айгырды алганыбызга аз эле болду, бир 15 күндөй болду. Таластан Чолпонбай айылынан алганбыз. Ошол жакта ийнелерибиз таап берген. Ошо мунун өндүргүч айгыр кылып деп алдык. Ошо документтер менен, паспорту менен. Анан өзүбүздө да бээлер бар болчу, ошолорго караталы деп өндүргүч кылып алдык да. Жакшы, бул айгырдын эми маалыматтары буга чейин бул мына менин колумда сонун досторубузга көрсөтөйүн. Экспресс Донбасс деген айгыр. Бунун канына дагы бир сыйра көчкүртүп коелу, бирок бул Чолпонбай айылы, Кара Бура, Айтматов району азыркы. Бул бою кандай экен? Алишер, бою 1.64 деп турат. Боюну 1.64. Өзүм ченеп көргөн жокмун. 1.64 деп турат. Мынакей бүткүлөс Россиянын ушундай таза кандуу каттоо китебинде 6 томунда катталыптыр. Ата тегин айтып кетели достор. Бул Экспресс Донбасс. 5 май 2014 жылы туулган экен. Атасы Денбера Дансер дейт. Энеси болсо Луганс Экспресс. Денбера Дансер Дейнхилден экен, ал эми Луганс Экспресс Бурджа деген американец айгыр экен. Бул Амбрайдл Сомптун тукуму. Демек, бул каны аябай жакшы. Нестер проспекти бар экен. Данциг отурат жана Амбрайдл Сомк. Мына бул каны боюнча абдан жакшы экен. Көрдүңүздөр, момундай китеби бар экен. Анан эми бул быйыл мына марттын бүгүн 7-си болуп калды. Бээ каратып баштадың да? Жок, карата элекмин, чалып атышат, алып келебиз деп, күн жылыганда байталдарды, бээлер туус алып келебиз деп балдар чалып атышат. Ошо буюрса болсо каратабыз да бээлер. Бул айгырды сен алардан мурун мунун чуркаган тарыхын билип көрдүңбү? Мурун буту соо кезинде чабылып турбу Россиядан? Ооба, Россияда чабылып жүргөн экен, жана кыска аралык станцияда чабылып жүргөн экен, 1-2 группаларда чабылып, байгелер илинип жүргөн экен. Байгеси бар экен? Эң бар экен. Выход на финишную прямую. 500 метров пройдено за 30 секунд. Экспресс Донбасс впереди, Вестерн Хит тут же вторым. Экспресс Донбасс, Вестерн Хит во встрече борьбе по финишной прямой. Экспресс Донбасс впереди. Экспресс Донбасс приближается к финишу и выигрывает скачку. Вторым финиширует Вестерн Хит. Впереди Экспресс Донбасс со значительным отрывом от соперников. Экспресс Донбасс уверенно лидирует по финишной прямой. Экспресс Донбасс приближается к финишу и выигрывает приз города Пятигорска. Вторым финиширует 5-й номер Лада. 30 канча жолу чабылган экен. Азыр балдары бар экен, кунандары. Өткөндө ошо сайтына кирип, аларын да сурасак 1,5 миллион, 2 миллион болот да, 2 кой кунандарды. Биз үчүн кымбат болуп кетти аларды алганга. Анан кийин ушул айгыр буйруп, ушуну алып калдык. Кайсы чарбада экен Россияда турганы? Бирде бир жетекчисине эле аты жөнү жазылып турбу? Атын унутуп калдым, чарбанын атын. Анан мен сурап атканым себеби, Алишер, Денбера Дансер деген айгырдын дагы бир баласы биздин Красная Речка айылындагы Абдулла деген дуңан досубуз да айгыр келген. Ошо дагы жакшы чуркаган экен. Анан бул ошол экөө
аталаш экен дегеним. Демек Дембера Данседен абдан жакшы чуркап атыптыр Россияда. Бирок бизде азыр бизде кулундар байге али чабыр элек, улар жаңы келди да. Таластан да түшкөн болчу кулундар. Таластан ошо быйыл туйтта атат, биринчи кулундар быйыл түшөт экен. Мурда каратылган негизи өзү биринчи Казакстанга келген экен. Анан кийин аяктан Таласка келип, ушу Таласта туугандар каратышып быйыл түшөт деп айтышты. Анан кийин Россияда ошо эки кунан эле бар экен. Болгон мен билген маалымат ушулар экен. Биякта чабылган эмес да. Ушу үйүргө коюшуп эле бий каратышыптыр. Буттары түп-түз экен. Мен көрүшүмчө буттарында жаракат аябай деле чоң эмес окшойт. Жаракат көрө алган жокмун, бутунан таза деп беришти да, эси. Бутунан жаракатын көрө алган. Жакшы, анан бун жеген ичкени мындай аппетити кандай экен? Жакшы экен, бергенин баарын жеп атат. Жемин жакшы жейт экен, чөптү жакшы жейт экен. Минип көрдүңөрбү? Ооба, минип көрдүм. Мингенде жоош экен, а мындай жетелеп жүрсөң аябай эме болот экен да. Жас келип калды, бээлерден жыттар келе баштады. Эми ар бир айгыр жас келгенде жиндеп калат. Ооба. Ошо берки сарайда бээлер менен турчу, ал жактан уже бээлердин жытын жөн турбай калгандан бияка алып чыктым да, өзүнчө сарайга бөлүп. Мингенде кандай экен, байкадыңбы? Бу жакшы балбан аттарды мингенде такмың толо түшөт да. Ооба, жоон экен. Чатыңа толуп мындай үстүнө отурган жакшы экен. Эми канча азыр мына бу биз азыр Төш-Бул айылында турук да. Бу Сокулук районунан мындай жакшы жылкы баккандар көп да. Анан силерге мындай бей коёл дегендер көп эле болуп калгандар. Ооба, чалып атышат. Мында келген аз эле болду. Эми баягы угуп билгендер чалып атышты, алып барып коет элек. Кандай кылабыз, эмне кылыш керек деп, анан ошо биринчи эле справка деп атам. Справкага кан тапшырып, орус уркосу жок бейлерди коелу деп атабыз да. Ооба, антпесе айгырды жок кыла алабыз да. Оору бейге карап калса анда айгырды тоозу бүттүт. Анан эми Алишер, дагы бир суроо. Бул мына жамбаштар да абдан жакшы келиптир, бою баар келиптир. Эми күтүшүбүз керек, кулундардын жыйынтыгы кандай болот? Түшкөн кулундардын сен жанагы сайттан көрдүм деп атпайсыңбы? Ооба. Андан мүчөлөрү кандай экен? Ошо кулундары мага да абдан кызык болот. Быйыл Таласта кандай түшөт болду экен деп. Ошо буну инилер көргөзгөндө эле жакты. Алабыз деп эле ошо менен иним экөөбүз кеңешип эле ушуну колго тийип калды. Бул да буйрук экен. Анан кийин былтыр ошо бээлерди каратканда аябай убара тартканбыз да, айгырларга ташыпчы. Тияка Сары Булакка Майрамбекке, башкарасыбызда Медерге ташып убара болуп, анан ошо айгыр алыш керек экен деп ойлонуп калганбыз. Анан ошо бул айгыр чыгып калып, ошо колго тийип калды да. Эми калган иш көрсөтөйт. Анан биздин көрүүчүлөрүбүздүн негизги кызыктырган суроого да бул. Айгырды коюу боюнча бээлерди алып келгенде бир ырашылык катары тыйын-тыпыр төлөш керек да. Ошол жагын ойлонгондурсуңар да. 30 миң деп атабыз. 30 миңге коелу деп. Андан көп болсо кымбат болуп кетет экен. Ылдый кылсаң айгырдын эмесинде эле актабай калат экен, баккан мээнетти. Анан ошо 30 миңден коелу деп чечтик да. Туура экен, бааңар деле койгон наркыңар деле өтө кымбат эмес экен, мындай элге ылайыкталган экен. Жакшы, анда Алишер, ишиңерге ийгилик. Кудай буйрса жакшы бийлерди алып келгенге аракет кылгыла, анткени айгырдын кадырын бий чыгарат эмеспи. Антпесе мындай бир омбу-домбу жапалдаш эле жөнөкөй бийини коюп койгондо анда айгырдын да кадыры түшөт, өзүңөрдүн да кадырыңар түшөт. Анан досторубузга да айтып коюш керек, мындай жакшы айгырга сөзсүз жакшы бийини алып келгенге аракет кылалы, достор. Жакшы, эми жеп ичкен жакшы болсо, баскан турган жакшы болсо, буттары өтө деле травма деле албаптыр да, анда демек. Ооба, травмасы жок. Бир аз 14-жыл экен, быйыл 12 жашта экен. Ооба, 12. Күчкө толуп турган экен да. Ооба. Жакшы, Алишер, ишиңе ийгилик. Ошо корооңон күлүк көбүрөөк чыга берсин, айгырдын даңкы чыгып, биздин кыргыз жергесинде, казак-кыргыз туугандардын арасында дөңгөлөгөн, дүбүртү угулган мыкты күлүктөр чыга берсин. Рахмат. Айтканыңыз келсин.